Ассаламу алейкум достор. Мен YouTube каналыма кайрадан кош келипсиңер. Буга чейинки видеодо Германиядан спринтер жана жеңил машина деп видео киргизгем. Чынында ал видеодагы эч кандай даярдыгы жок. Ошо спринтерди көргөнү барганда эле оюма келип тартайын деп тартып койгом. Ал видео чийик болуп калганына байланыштуу бүгүн ошол видеону бышыктап бышыралы деп чечтик. Бүгүн да кайрадан эле Талай байке менен Германиянын Штутгарт шаарынан 1,5 саат алыстыкта жерде бир машина бар экен, спринтер. Ошо спринтерди көргөнү артабыз жолдо. Мына моундай спринтер экен, CDI 2002 жылкы. Баасын 5400 евро деп атат. 130 000 километр пробег менен экен. Холодильник бул дагы. Азыр барып көрүп, ары бери айдап көрүп, баасын дагы түшүргөнгө аракет кылабыз, канчага түшүрүп берет экен. Чындыгында эле бул жакка келип спринтер машина алыш аябагандай оор экен. Эң эле ылайыктуу варианттар чыкса, алар бизден алыс болуп калат, же болбосо кымбат болуп калат, же бир жери бузук болуп калат. Биз Штутгарт шаарында жашайбыз. Ошон үчүн кээде 300-400 километрге чейин барып көрүп келгенге туура келип атат. Кээ бир көрүп келгендер жакпай калат, кээ биринин баасы кымбат болуп калат. Кыскасы кыйын эле экен да бул жактан издеп алыштагы. Байкенин услугасы да ошондой 1,5 миңге татыктуу эле экен. Мына достор, Германиянын автобаны, автобанда баратабыз. Бул автобандын кээинки бөлүктөрүндө ылдамдыкка чектөө жок. Силер коркпой канча ылдамдык менен айдай аласыңар, силердин машинаңар канча ылдамдык менен жүрө алат. Ошо автобанга чыгып, айдап өзүңөрдү жана машинаңарды сынап көрсөңөр болот. Биз канча менен бартабыз? 110 менен бартабыз. Эгерде бияктан 300-400 километр ылдамдык менен жүрсөңөр дагы силер жол эрежесин бузган болбойсуңар. Бул жакта ошондой ылдамдык менен жүргөнгө мүмкүн. Талай байке азыр биз бараткан спринтер 5400 евро деп турат. Эгерде азыр 5400 еврого алсак, Кыргызстанга жетиши канча болуп калат? Бардык чыгымдар менен, документ, жол кире, ар жак бер жагы менен общий Кыргызстанга кириши канча болуп калат? Бул машина 5400 баасы экен бияктагы. Нетто баасы экен да. Биякта нетто, брутто болот. Нетто деген бул налогдон тышкаркы баасы. Брутто деген налог менен кошо. Биякта көбүнчөсү ошо нетто, брутто деп сатат. Экспортко бирок нетто болуп кетет. Чыгымдар боюнча биз азыр мисалы үчүн 5400 алып атабыз. Барып көрүп, эгер жактырсак, ошо ала турган болсок, биринчиден номер алабыз. Номер страховка менен номер 150 евро болот. Бир жумалык временный транзит номер. Анан алгандан кийин Литвага айдап барабыз буну. Азыр ошо биз турган жерден Литвага чейин 1,5 миң километр. 1300-1,5 миң километр. Ал чыгым дагы биякта дизель солярка кымбат болгондуктан где-то 300-400 евро болот. Ошо соляркага эле Литвадан, Германиядан Литвага жетишке. Анан Литвадан дальше экспорттун документ жасайбыз. Ал жагы 150 еврого барат. ВВС обеспечение, экспорттун документтер. Ошондо чыгымдар кетет, ал чыгымдар өзүм услугама кирет 1,5 миңге. Ошо 1,5 миң ичинде ошонун баары услуга кирет, чыгымдар кирет. Номер сатып алганым, барып көргөнүм, Литвага алып барганым, ошонун баары услуганын ичине кирет 1,5 миң ичине. Биз азыр ошондо 5400га буну алабыз, үстүнө 1,5 миң кошуп клиентке алып барып беребиз, мындай буйруса. Клиент барганда өзүн растаможка кылат. Ошо клиенттин атына экспорттун документ жасап барам, ал өзү таможный терминалга барат, ошо өзү кассага төлөп, өзү растаможка кылат өзүнүн атына. Растаможка боюнча бул эки объем.
кубуна $1000 болот, €1000, $1000. Ошондо эки болсо $2200 плюс $2200 налог, 12% налог төлөйт Кыргызстанга. Ошондо примерно $2500–2600 болот растаможка баасы. Аны кассага төлөнөт. Ошентип оформление кылып алат. Талай байке, бул жеңил машиналар жөнүндө да бир сыйра маалымат бербейсиңер? Honda Jazz боюнча же андан бөлөк Golf 4 деген машиналар бар, ошолор жөнүндө. Жеңил машина боюнча көптөр сурашып атат, жеңил машина выгодно, невыгодно деп. Бизге Кыргызстанга ылайыктуу, оптималдуу Honda Jazz эле. Анткени бизде Honda Jazz, Honda Fit спрос болгонго, ошого Honda Jazz эле выгодно да. Бизде жакшы фиттер 8ден өйдө болуп кетти. Ошол эле жастар бияктан барышы менен 6,5 болот да. Ошондой состояние эле 8000 7,5 8000 жастар бияктан барышы менен 6,5 болот. Растаможка, жол кире сатып алган баасы. Мисалы Golf 4 дегендер бар го, бөлөктөрчү. Аларды алып барса Кыргызстанда баасынан кымбат болуп, невыгодно болуп калабы же кандай болуп калат? Алар деле Golf 4, Golf Plus'тар эме болушу мүмкүн, өзүнүн баасында эле болот Кыргызстандагыдай. Бирок эмнесинен утат, состояниедан да, биякта состояние, кузов, өзүнүн краскасы, өзүнүн состояние, пробеги, ошо менен утасыңар, а так баасы Кыргызстандагыдай эле болот. Объему чоң машиналарды Кыргызстанга алып барыш невыгодно. 2 объем, 3 объем вообще невыгодно. Анткени растаможка көп туруп калат. Объем көптөр 2017ден жаңы болуш керек да. Ошолор анда выгодно болот. Объем аз 1,5ке чейин жылын любой карай берсе болот. Айткандай эле 4000 тегерегинде болот да растаможка. Ошого бияктан жеңил машинанын караганда Jazz эле выгодно да. Кыскасы достор, эгер жеңил машина алдырам десеңер, объем 1,4кө чейин эң оптималдуусу бул Honda Jazz экен. Кыргызстанга апарыш менен утат экенсиңер да. Эгерде объему 1,4төн чоңун алам десеңер, анда жылы 2017ден өйдөкүлөрдү алыш керек экен. Мисалы үчүн 2018-2020 жылкыларды алсаңар, анда нормальный болот экен. Жылы андан ылдый болсо, анда силер баасынан уттурат экенсиңер, растаможкаңар кымбатка түшүп калат. Туугандар анан машина карап берчи, көрүп берчи же ушул машинаны заказ кылайын дегенде биринчи ойлонуп, эгерде ошол силер алайын деген чын ниетиңер бар болуп, акчаңар бар болсо кайрылсаңар жакшы болот. Анткени убакыт биринчиден. Эгерде жөн эле информация алайын десеңер, информация түрүндө сурайын дедим мен, бааларын деп жазып койсоңор, мен өзүм билген информациямды силерге айтып берем. Ал бекер эле.
Достор, спринтерге келдик жанагы. Азыр от алдырып көрүп, моторлорун текшерип карап атабыз. Общий көрүнүшүн көргөзмөйм силерге. Мондай спринтер, дагы жолу кайталап өтөм. Жылы 2002, объему 2.2, 130 км пробег менен. Кичине таяктарда дат баштаптыр. Рамада да кичине саргыштар бар, бирок өтө коркунучтуу эмес. Дөңгөлөктөр да жакшы, дөңгөлөктүн профилдерин көрүңөр, терең. Алмаштырып кереги жок да, бөлөк дөңгөлөк. Салон ушундай экен, салон панелдер жакшы экен. Ал просто тазалап жууш керек экен. Сиденьялар дагы жакшы көрүнөт. Тытык жок, көбүнүн моягы тытылып калат экен да, мояк бети, анан моягы айрылып калат экен. Руль дагы жакшы. Эң жакшысы пробеги 130 000 километр экен. Пробеги родной оригинал деп атат. Артка код түрбөптүр, көбү түрдүрүптүр, анан родной пробег деп сата берет. Ошо ушундай салону. Азыр баасын сүйлөшүп атабыз, канча берет, түшүп береби, түшпөйбү көрөбүз. Артында көрүнүшү прицепилген дагы фаркова. Бул жак болсо холодильниктин ичи, муздаткыч. Көрүнүшү ушундай. Моторду да тазалап жууп коюптур. Бирок май аккан жерлери көрүнбөйт. Басым болсо 5400 евро деп сурап атат. Азыр ары бир айдап көрөбүз. Балким бир 100 евро, 200 евро түшүп берсе керек. Сүйлөшүп көрөбүз кыскасы. Бул байке айтат, көчөнүн дагы бияктан кыргыз Азат деген байке дагы спринтер алып кетиптир. Азат байке, көрүп атсаңар, салам алейкум. Комментарий жазып, лайк басып койгула. Мындай да спринтер бар экен. Жылы 2008. Басым болсо 3800 дейт. Бирок бул кыска экен. Оң капталы сүрүлүптүр, оң капталын жасаш керек экен. Ушундай. Басым 3800 дейт. 2008-жылкы Rex. Салонун көрүнүшү ушундай экен. Көп кишилер айтып атат, комментарийге жазып атышат, спринтерлердин баалары аябай кымбат экен депчи. Бул жакшылары ушундай болот. Мисалы үчүн азыр бул 5400 деп атат. Кээ бирөө жазышы мүмкүн 3000ге, 3500ге тапса болот, аябай кымбат айтып атасың деп. Андай спринтерлер деле бар, баасы арзан 3000ге тапса болот. Бирок мо рамаларын, кузовтарын карасаңар таза да. Жанагы силер айтып аткан 3-3,5 миңдиктер, чирик спринтерлер 5400 кымбат, 3-3,5га тапса болот дегендерге мына 3-3,5 миңге мына мондайлар келет да. Мисалы үчүн рамаларында чириктер бар. Карасаңар, мояк уже чирип, жакшы эле жешилип калыптыр, чирип түшөбү. Мондай рама. Мына мондай чириктер менен артын каралы. Рама чирип таштаган да, ошон. Тиги бурчтар көрүнүп атабы, көрүнбөй эле, бирок бир топ эле чириген да ичинен караганда. Бул даже 4000 болсо керек, 3,5га дагы бербейт го дейм муну. Азыр мен силерге жана Volkswagen Crafter'ды көргөзбөдүмбү? Рамасы ошондой эле да, алардын рамалары. Чирик болот. Бул карасаңар таза, сөйөктөрү таза,
Анча мынча чийиктер бар эми, албетте бул машинага деле 20 жылдан ашып калыптыр. В общем алганда сөөгү таза, жакшы экен. Краскасында полный крас этпейсиңер. Жакшылап тазалап жууп эле, могу бамперди крас этиш керек экен. Ичине мырыйган жери бар экен могу жерде. Могу жерлер кичине саргарып чыга баштаптыр. Эми буларды шпаклевкалап эметип койсо билинбейт да, өтө тешилип ар жакка кирип кеткен эмес. Жаңыдан эле башталган да. Вот мотор, да, вот машина. 3600гө мына ушундай спринтер бар экен. Мотор X8 экен, газ, бензин экен. Бирок мотору ота албайт экен. Мына 3,5 3000гө ушундайлар келет да. Моторун оңдош керек болот, же болбосо кузовтар чирик болот. Мунун жакшы жери самосвал экен, борт самосвал. Мына айдап текшерип көрүп атабыз азыр. Она едет хорошо. Талай мосту, моторду көрүп атат, коробкаларды текшерип. Я вообще хотел сейчас почистить, все сделать, розетку, все самое. Марафет. Талай байке вин кодун текшерип карап атат, номерлери туура келеби, кагазда документ менен кузовдагы номерлер ошонусун. Буюрса алдык ушуну. Туура элеби? Талай байкем шакылдап акчаны санай баштады. Достор, буюрса тиги спринтерди алдык. Баасын 5400 евродан түшпөй койду такыр. Талай байке экөөбүз тиги жажа Сашанын ар жак бер жагын чыгып болгон кайсагын айтып баасын түшүрөт десек такыр көгөрүп түшпөй койду. Бирок 5400гө деле жакшы баа. Абал аябагандай жакшы экен спринтердин. Пробеги да 130 000 километр экен. Өзүнүн пробеги артка которуп түрүлбөптүр. Талай байке менен тиги жажа Саша экөө машинаны саттым деген келишим түзүшүп, акчасын колуна санап бердик. Буюрса эртеңдерден сары номер жасап берет. Ал сары номер менен транзитный номер Германиядан 5 күн ичинде чыгып кетиш керек экен. Талай байке ал сары номер менен Литвага апарам дейт. Литвага апарасыңар? Спринтердин сары транзиттик номери даяр болуптур. Талай байке спринтер менен Honda жазды Германиянын Көлн шаарына жеткизип, ал жактан спринтердин артына Honda жазды ушундай кылып жүктөптүр. Андан кийин ушул эле абалда экотен ушундай узун фурага жүктөлүптүр. Ал жакта да Голландиядан алынып келген дагы бир Honda жаз үлгүсүндөгү машина бар болчу экен. Аны өзүнчө ушундай бир фурага жүктөптүр. Талай байке кайрадан Берлин шаарына барып, ал жактан ушундай күмүш түздөгү Honda жаз алыптыр. Абалы өзүңөр көрүп тургандай аябай жакшы экен. Дөңгөлөктөр болсо алюминден жана ошондой эле артында ушундай кышкы комплекттагы дөңгөлөктөр бар экен. Бул машинанын баасы бардык чыгымдар менен чогуу кошулуп 1,5 миң еврого туруптур. Бул машина дагы кайрадан эле фурага жүктөлөт. Ошо каналга катталып, лайктардан басып, комментарийден жазып тургула. Буюрса дагы жаңы видеолор жүктөп турам.